Айгүл Мамаражап кызы Баткен районунун Карабак айылынын тургуну үй бүлөлүк турмушунда ажырашууга туш болуп, 2 уулуна алимент өндүрүү үчүн жактоочулардан жардам сурап кайрылган. Адвокаттарга кайрылсам, көп суммадагы акчаны айтты. Сиздерде жардам бар деп бирөөдөн угуп, сизге келдим эле жардам сураганым. Алимент боюнча бизде атайын ушундай мамлекет тарабынан бекитилген адвокаттарыбыз бар. Сиздер үчүн акысыз. Юстициядан келип, адвокат сурап, жардам сураганмын. Мага арабака жакшы эле жардам берди, адвокат берди. Мага берген адвокаты менин алимент өндүрүү боюнча каралган ишимди толугу менен жакшы кылып бүтүрүп берди. 2 уулума чыгарды, 2 балама чыгарып берди. Соттун чечими боюнча эле чыгарып берди. Бизге сотко чейин адвокат өзү барып, ошо качан алимент өнгөнгө чейин жардам берет экен, жардам берип карап берди. Азыркы учурда аялдардын эң көп көйгөйү ушул зордук зомбулук, ушул алимент маселеси болуп атат. Ошо аялдарга айтарым, ушу юстицияга келип, ушул жерден жардам алсалар болот. Бул жерде мамлекеттин эсебинен. Баткен шаарында жайгашкан юстиция үйүндө социалдык жактан колдоого муктаж жарандар, жаш балдар, аялдар жана үй бүлөлүк маселелер боюнча кайрылса болот. Бул жерде атайын акысыз юридикалык жардам көрсөтүү максатында 25 жактоочу эмгектенет. Кыргыз Республикасынын укуктук жактан саясатын иш жүзүнө ашырууда. Бул жерде биздин башкармалыкта негизинен кызматкерлер юридикалык жактарды каттоо боюнча иш алып барышат, апостил иштерин алып барышат. Андан тышкары жергиликтүү кеңештин депутаттарынын чыгарган абчалдуу токтомдорун бизде базабызга, реестрге киргизүү иштерин алып барабыз. Андан тышкары негизги максаты бул калкка юридикалык жардам, акысыз юридикалык жардам көрсөтүү, квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү иштерин алып барабыз. Биздин көп жарандар кызыгышпайт. Өздөрүнүн маселелерине мындай юридикалык жактан пайда болгон маселелерини кай жерден чечип алышыны, кай жерге кайрылышыны, кимден сурашты бүгүнкү күндө жакшы билишпейт. Ошондуктан биз сиздерден пайдаланып, бүгүнкү күндөн пайдаланып, сиздер аркылуу жарандарыбызга билдирип койсок болот, что бизде акысыз юридикалык жардам берүү атайын кызматтар бар, кызматкерлер бар. Ошолор аркылуу өздөрүнүн маселени чечип алса болот. Бул деген акысыз юридикалык жардам берүүдө биздин адвокаттар жарандар үчүн акысыз, бирок адвокаттын кызматыны мамлекет тарабынан биз төлөп беребиз. Ар кандай маселе болсо биздин башкармалыкка келип, биз аркылуу өздөрүнүн маселени чечип алса болот. Мыйзамда адам укугу, кадыр баркы жана өмүрү эң чоң байлык деп белгиленет. Социалдык адилеттүүлүк айынын алкагында мамлекеттик жактоочулар жарандарга дайыма акысыз юридикалык жардамдарды көрсөтүп келишет. 2025 жалпы 119 ушул аярылуу катмардагы өзгөчө ушул майыптуулу бар жарандарга, жаш жетелектерге ушул жардам көрсөтүлгөн. Ар кандай жарандык иштер боюнча 36 биринчи, экинчи топтогу майыптуулу бар жарандарга ар кандай никени ажыратуу, алимент өндүрүү, ошол жана башка ошол үй бүлөлүк маселелер боюнча акысыз мамлекет тарабынан адвокат берилип, булардын баардыгы ошол кайрылган тараптын кызыкчылыгына чечилген иштерде. Арыз менен кайрылуу үчүн атайын келип, убара болбой онлайн түрүндө да кайрылууга мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн атайын портал иштейт. Ошол кайрылган жарандын маселесин жөн эле угуп же башка бир мекемеге жөнөтүп коюула чектелбестен ошону ишке ашыруу. Мисалы үчүн жаран кайрылды дейик, бир жерге барып, маселеси чечилбей же башка органга тиешелүү болсо, ошол органга жөнөтүп. Эгер сот аркылуу чечиле турган болуп, анан ошол эле кезде мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам талаптарында каралган ошол юридикалык жардам укутуу жарандардын тизмесине кире турган болсо, ошол жерден адвокат дайындап ишинин ошол чечилишине багытталган платформада буга бардык ушул мамлекеттик органдар, өзгөчө биз менен көп мындай иштешкен мамлекеттик ишканалар кирген. Социалдык коргоо маселелери боюнча, калкты каттоо,
пособие пенсиялар боюнча соцфонд, паспорт, салык тармактарында ушул мамлекеттик органдар бар. Ал эми Кадамжайдагы жеке жактоочу Атамбек Шакиров 1 жыл ичинде 40ка жакын арызды караган. Кайрылгандардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк маселелер, ата-эне укугунан ажырашуу сыяктуу социалдык иштер. Негизи мындай 2025 жыл ичинде айтып койсом, мен 40 тегерегинде ушундай иш карап бердим. Мына ушул мамлекет тарабынан кепилденген. Себеби бизге жыл сайын эсептелүү ордер берет да, ошону эсептеп көргөндө жыйынтыгы чыгып калат. Мен ушу 40 иштин тегерегинде иш карадым. Негизги үй бүлөлүк маселе көбүрөөк болду. Балдар жашаган жерин аныктоо маселеси, алимент өндүрүү маселеси, үй мүлктү бөлүштүрүү деле бар, бирок азыраак өлчөмдө. Андан сырткары биз кылмыш иштерге дагы катышып турабыз. Тергөө тарабынан чакырылат. Түндөсү саат чектелбейт, аларды кармагандан кийин тергөөчү ошол моментте ал кишинин тагдырын чечип или жанагындай колкат деп коет кыргызчасы, подпискага тандап туруп бошотуш керек же камаш керек. Негизи ошол моменттерде бизди түндө да чакырат, андай иштер да болуп кездешип турат. Ал кылмыш иштерде биз токтоосуз барып милдеттүү катышыбыз керек, күнү түнү дебей. Жарандык иштер боюнча күндүз күн иштешебиз. Негизги үй бүлөлүк маселе өтө көп кездешет. Социалдык адилеттүүлүк бул ар бир жарандын укугу корголуп, мыйзам алдында тең мүмкүнчүлүккө ээ болушу. Социалдык адилеттүүлүк айынын алкагында уюштурулган мындай акысыз юридикалык жардамдар турмуштук кыйынчылыкка кабылган жарандарга колдоо көрсөтүп, алардын укугун коргоого жардам берүүдө. Адистердин айтымында жарандар мыйзамдык маселелер боюнча кайрылуудан тартынбай, өз укуктарын коргоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышы керек. Фарида Байдуллаева, Расул Акматов, жаңылыктар.